Бишкектин борбордук бөлүгүндө курулуп жаткан мейманканалардын бири. Усталар 38 градус ысыкта мейманкана чатырына күндөн энергия алып, суу жылыткан жабдыктарды орнотууда. Жашыл технологияларды кафе-ресторандарда, мейманканаларда, эс алуу борборлорунда каражатты үнөмдөө үчүн колдонуп жатышат. Күн панелдери аркылуу сууну жылытып, электр энергиясын да алышат. Андан тышкары даараткана суусун тазалап, аны кайра колдонуу, шамалдын суунун күчү менен энергия алуу жаатында бир нече долбоорлор да бар. Булар каражатты гана үнөмдөбөстөн айлана чөйрөгө да зыян келтирбейт. Биринчиден элдердин баягы түшүнүгү аз болуп атат бул жөнүндө, маалымат аз. Анан бир аз бул биз сунуштап аткан технологиялар европалык технология болгондуктан бир аз баасы кытайлардыкына караганда бир аз жогору. Бирок экономика жактан өзүн актайт. 4-5 жылдын ичинде өзүн баягы үнөмдөп баштайт. Эми элге кеңири жайылтып, жакшылык түшүндүрүү иштерин жүргүзсөк, менин оюмча ошо Кыргызстанга 300 күнөстүү күн бар, ошолорну кеңири колдонсок болот да. Соңку жылдары электр энергиясына болгон көз карандылыкты азайтып, суу жылытуу үчүн үйүнө күн панелдерин койгондор да болууда. Азат бул жабдыктарды орнотуу үчүн $1800 тегерегинде каражат жумшаган. Бул каражат 4-5 жылда өзүн актайт дейт ал. Приобрели солнечный коллектор год назад. Бул жабдыкты бир жыл мурда орноткон элек. Аябай ыңгайлуу. Электр энергияны үнөмдөйт. Айлана чөйрөгө да зыяны жок. Буга чейин суу жылытуу үчүн Аристонду колдончумун. Азыр анын ордун бул жабдык ээледе. Үйдүн ичинде 300 литрлик челекте сууну бул эки панель жыл бою жылытып турат. Вот он на экране есть. Дүйнөлүк климаттын улам өзгөрүп жатканын эске алып, көптөгөн өлкөлөр айлана чөйрөгө зыянын тийгизбеген технологияларды колдонууга өткөн. Алыс барбай Кыргызстандын коңшусу Өзбекстанды алсак, алар жакынкы жылдары күндүн кубатын колдонуп өнүгүү боюнча $5 миллиарддан ашык долларга бааланган 800дөн ашык долбоорду ишке ашырганы турат. Казакстан болсо 2050 жылга карата өлкө керектеген энергиянын жарымын шамал, күн, гидро же атомдук булактан алууну көздөөдө. Ал эми Кыргыз өкмөтүнүн бул багытта кандай программалары бар? Были небольшие инициативы. Жашыл технологияларды колдонуу боюнча Кыргызстанда аракеттер болгон, бирок ал сезилген жок. Эми бардык үмүтүбүз таза коом долбоорунда. Өнүккөн технологиялар аркылуу энергияны үнөмдөө, сууну жана жерди туура пайдалануу, акылдуу шаарды ишке киргизүү жолго коюлганы турат. Учурда жашыл технологиялар баарына жеткиликтүү баада эмес. Ошондуктан көпчүлүк мурдагыдай эле арзанына качырып жатат. Өкмөт бул маселеге көңүл бурса, балким массалык түрдө колдонуулар болот беле. Бизде жеке сектор бул иштер менен алектенүүдө, бирок аларга көмөк берген, колдогон эч ким болбой жатат. Кыргызстанда жашыл технологияларды орнотуп, анын пайдасын көрө баштагандар анчейин көп эмес. Арзанына качырып, отун жана көмүр кеңири иштетилген бул өлкөдө кыргызстандыктар аң сезимин өзгөртүп, айлана чөйрөнү коргоого багыт алууга даярбы же жокпу, муну убакыт көрсөтөт. Руфат Эргешов, BBC, Бишкек.